всем мире их называют China, а сами они себя называют Джонгу. Вернемся к Китаю. Кыргызстандын тарыхын анимация аркылуу түшүндүрүү. Мындай роликтерди Жалил Мухамбетов жасаган. Ал компания ачып, таланттуу улан кыздарды топтогон. Ушул тапта аниматор жумуш орундарын түзүп, мамлекетке пайдасынын 4%-ын салык катары төлөйт. Бүт Кыргыздын тарыхын 20 сериясына анимация кылып койгонбуз. Андан тышкары Манасты 2020-да чыгардык. 4 серияны бул жылы дагы 6 серия чыгат. Компанияны ачкандан бери дайыма плюстабыз. Анан салыктарды да жакшы төлөйбүз. Киреше деле жакшы. Ушул сыяктуу компаниялар креативдүү экономикага кирет. Бул термин Кыргызстанда кеңири жайылган эмес. Бирок креативдүү индустриянын өкүлдөрү өлкөдө арбын. Алардын чыгармачыл жана интеллектуалдык дараметин колдоо үчүн экономикадагы инновациялык процесстерди өнүктүрүү максатында президенттин жарлыгы чыкты. Основная концепция указа – это создание... Бул жарлык креативдүү индустриянын өнүгүшү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү максатында кабыл алынды. Экономика жана коммерция министрлигине тапшырма коюлду. Биз жакын арада креативдүү экономиканын концепциясын иштеп чыгып, креативдик индустриянын классификациясын аныктайбыз. Ар бир өлкө өзүнүн экономикасынын түзүмүнө жараша креативдүү индустрияга аныктама берет. Определение классификации креативной индустрии. Буга катар министрлер кабинети креативдүү индустриялар паркын түзүшү керек. Анын негизги принциптерин аныктоого багытталган ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгып, жогорку кеңештин кароосуна креативдүү индустриялар паркы жөнүндө мыйзам долбоорун киргизүү тапшырылды. Бул ошо креативдүү индустрия тармагында иштеген адамдар үчүн атайын салык режими түзүлөт. Демек алар тапкан акысынын көп бөлүгү азыркы учурда алар кызматкерлерине төлөөгө жумшашат да. Ал эми ошол атайын салык режиминде алар аз гана бөлүгүн төлөйт дагы, жана алар ачыкка чыгып иштеп башташат. Концепцияга эгерде кол коюлуп ошол да бекитилип калса, анын мааниси бул эмне болот? Дүйнө жүзүндө Кыргызстан креативдүү экономиканы тааныган карталардын бетине түшөт. Креативдүү экономика келечектүү тармак, жумуш орундарынын түзүлүшүнө шарт жаратат. Инновациялык ишкерлик аркылуу экспорттун көбөйүшүнө өбөлгө болот. 2021-жыл Бириккен Улуттар уюму тарабынан креативдүү экономиканын эл аралык жылы деп жарыяланган. Чыгармачыл экономиканын эталону болуп, Улуу Британия саналат. Экономисттер, эгер Кыргызстан аталган тармакка көңүл буруп баштаса, жакын арада жыйынтык берет дешет. Жогорку окуу жайларында сөз түрдө анан жанакы мектепте бүтүрүүчү класстарда инновациялык ар кандай жанакы кружоктор болобу, технологияларды өздөштүргөнгө ошондой мүмкүнчүлүктөрдүн баарын түзүп беришибиз керек дагы. Анан мисалы окуу жайларында ошол ишканалар менен жана өндүрүш ишканалар менен сөз түрдө окуу жайлардын бири-бирин биригиштирип туруп, анан ошол жакта жанакындай инкубаторлорду, технопарктарды ачып, жанакындай стартаптарды ачып, ошону менен өздөштүргөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Өлкөгө креативдүү экономиканын маалыматтык коммуникациялык технологиялар, архитектура, жарнама, кийим дизайны, мода, зергерчилик жана басма иштери, кол өнөрчүлүк сыяктуу багыттары туура келет. Жазгүл Сейдахматова, Жанадил Абубакир уулу, ЛТР, Бишкек.